Минск теракт пландаган деген шек менен 2 тажик жараны кармалды. Беларуста Минск шаарында теракт уюштурууга камданып жүргөн деген шек менен Тажикстандын 2 жараны кармалды. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги бул өлкөнүн ички иштер министрлигине шилтеме берип жазды. Анда ички иштер министрлигинин өкүлү Наталья Сахарчук кармалгандар Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнө өткөрүп берилгенин билдирген. Мунун алдында Белорусский Силовик телеграм каналы кармалгандар Ислам мамлекети террорчул уюмдун Жомаат Ансоруллох бөлүмүнүн мүчөлөрү болушу мүмкүн экенин жазган. Тажик жарандары Германияга кеткени жаткан жеринен колго түшүрүлгөнүн, аларга Европага өтүп кетүүсүнө көмөктөшкөн адамдар дагы кармалганын кабарлаган. Расмий дүйшөмбү буга байланыштуу азырынча расмий комментарий бере элек. Өткөн айда Италияда Ислам мамлекети террорчул уюмунун мүчөсү деген шек менен бир тажик жараны кармалган. Тажикстандын ички иштер министрлиги алардын өтүнүчү менен бул жаран Римде колго түшүрүлгөнүн, 2018-жылдан бери издөөдө болгонун билдирген. Москвадагы 22 марттагы концерттик залда куралдуу кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алган. Федералдык коопсуздук кызматы калабага байланыштуу 10дон ашык шектүү кармалганын билдирген. Алардын ичинен тажикстандык 4 киши терактты түздөн-түз ишке ашырууга байланыштуу айып тагылган. Соңку айларда айрым жергиликтүү жана эл аралык басылмалар өз булактарына таянып, Крокус Сити холлдогу терактка байланыштуу айыпталгандар менен катташы бар деген шек Тажикстанда бир нече адам кармалганын жазышкан. Өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети мындай маалыматтарды чагым деп атаган. Булак Азаттык. Ресурс. Путин басып алган аймактарды калтыруу шартында согушту токтотууга даяр. Орусиянын президенти Владимир Путин ушул кезге чейин басып алган Украинанын аймактарын калтыруу шартында согушту токтотуу үчүн сүйлөшүүгө барууга даяр. Бул тууралуу Ресурс агенттиги Орусиядагы 4 ишенимдүү булагына таянып жазды. Ага ылайык Путин өздүн кеңешчилери менен жолукканда Киев батыштагы өнөктөштөрүнүн көмөгү менен жарашуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Тууга аракет кылып жатканына нааразы болгон. Ресурс бул орус бийлигинин согушту токтотууга даяр экени тууралуу соңку жарым жылдын ичиндеги экинчи ишараты экенин белгиледи. Агенттиктин булактары Путин согуштагы азыркы кезге чейинки ийгиликтерди жетиштүү деп эсептерин, муну менен орусиялыктарды армиянын жеңишине ишендирсе болорун, оккупацияланган, аннексияланган Украинанын аймактарын Орусиянын ээлигине калтыруу шартында Киев менен тынчтык келишимин түзүүгө даярдыгын айтып берди. Ошол эле маалда орус президенти согушту андан ары улантууга даяр турганын, бирок ийгиликтерди камсыздоо үчүн дагы бир мобилизация тартуу керек болот деп санаркап жаткан кез экенин билдиришкен. Бул маалыматка байланыштуу Кремль дагы Киев дагы азырынча комментарий бере элек. Келерки айда 15-16 июнь күндөрү Киевдин демилгеси менен Швейцарияда тынчтык саммити өтөт. Анын катышуучулары Зеленский сунуштаган тынчтык формуласын жана башка маселелерди талкуулайт. Бул жыйынга өкмөт башчылардын жана президенттердин деңгээлиндеги 160 мамлекеттин делегациялары чакыртылган. Алардын ичинде чоң 7ге кирген кубаттуу мамлекеттер, Евро биримдикке мүчө өлкөлөр, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кошулган мамлекеттер бар. Орусия чакыртылган эмес. Зеленский ал саммитте Борбор Азия лидерлерин да көргүсү келерин билдирген. Украина Орусиянын толук масштабтуу кол салуусуна 2022-жылдын 24 февралында кабылган. Согуш ошондон бери уланууда. Орусия бул согушту атайын аскердик операция деп атап келет. Булак Азаттык.
Кыргыз-тажик чек арасын тактуу жумушчу топтор Бишкекте жолукту. Жетишилген макулдашууга ылайык Бишкек шаарында 19 майдан 25 майга чейин Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстандын жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелер боюнча жумушчу топторунун жана топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Бул жолугушуунун алкагында тараптар Кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара сызыгынын калган тилкелердеги өтөсүн сыпаттоо боюнча сунуштар менен алмашышты. Тараптар Тажикстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган аймактарды сыпаттоо боюнча ишти улантышат. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өттү. Булак Назар News KG. Сапарыңар байсалдуу болсун. Садыр Жапаров бүтүрүүчүлөрдү акыркы коңгуроо салтанаты менен куттуктады. Бүгүн 25 майда президент Садыр Жапаров мектеп бүтүрүүчүлөрүн акыркы коңгуроо салтанаты менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы өз куттуктоосунда бүтүрүүчүлөргө турмуштун даңгыр жолунда өз ордун таап өлкөнүн өсүп өнүгүшүнө салым кошуу менен коом алдында жоопкерчилик алууга даяр болуусу керектигин айтты. Бүгүн өлкөбүздүн бардык мектептеринде акыркы коңгуроо салтанаты өтүп жатат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып билим уясынан турмуш сапарына канат каккан бүтүрүүчүлөргө дагы ак жол каалай кетейин. Бул күн бүтүрүүчүлөрдүн ар биринин жеке жашоосунда эстен кетпей турган эң маанилүү күн. Билим алган мектеп, таалим-тарбия берген мугалимдер менен коштошуп, турмуш жолуна аттанууга акыркы коңгуроо кагылып турат. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, силер турмуштун даңгыр жолунда өз ордуңарды таап, өлкөбүздүн өсүп өнүгүшүнө салым кошуу менен коом алдында жоопкерчилик алууга даяр болушуңар зарыл. Адам баласынын жашоосунда кесип тандоо өтө маанилүү маселе. Мен силердин жете өлчөп бир кесип, жеке мүмкүнчүлүк жөнөмүңөрдү байкап, каалооңор менен акыл көрөңүңөр туура келген кесипти тандооңорго тилектешмин. Кандай кесипти тандасаңар дагы, ата-энеңер, ага эжелериңер сыяктуу мен дагы албан ийгиликтерди жаратышыңарды каалайм. Себеби силерге бүткүл өлкө, жалпы журтубуз үмүт артып турат. Мектептен таалим-тарбия алып, терең билим топтоо менен аталган сапарыңар байсалдуу болсун, деди Садыр Жапаров. Булак Супер KG.